Референдумга каршы топтун жолугушуусу Ошто бүгүн биринчи жолу өттү. Ал жыйынга 5-6 аксакал, Ош шаардык жаштар комитети ээрчитип келген 15 чакты студент, 3 дин кызматкери жана 20 чакты шаар тургундары гана катышты. Ага карабай референдумга каршы топтун өкүлү Рита Карасартова баш мыйзамга киргизилип жаткан 24 берененин бири дагы элдин пайдасына иштебейт деген пикирин айтты. Бүт Кыргызстандагы мыйзамдардын баары ошо конституцияга ылайыкташылып, бул фундаменттен сыртка чыгып кетпесин деп, анан бүт мыйзамдардын баары ошонун үстүнө куралат да. Анан үйүбүздө крышадан суу тамып атса, биз фундаменттерди чукулап аткандай болуп атабыз да. Ал арада жыйынга келген дин кызматкерлери референдумга коюлуп жаткан 24 берененин ичинен бир гана никеге каттоо беренеси үчүн баш мыйзамды колдой турганын айтышты. А бирок бизге керектүү гана нерсеси ушу жогорудагы жана мусулман болуп эркек менен эркекке ошон үчүн мен барам шайлоого. Мен ошону гана колдойм. Калганыңыздарга биздин тиешебиз жок. Бул арада юрист Акылбек Ташпулатов референдумду толук мыйзамсыз деп атады. Ал буга чейин Конституциялык палатанын төрагасы эл аралык жыйындарда азыркы конституция 2020-жылга чейин өзгөрбөйт деп сөз сүйлөгөнүн, 2012-жылы жеке адамдын демилгесинде да 2020-жылга чейин баш мыйзам өзгөрбөйт деп корутунду чыгарганын эске салды. Мен депутаттарга деле айттым. Эгерде силер, урматтуу депутаттар, 2-3-4 сазывдагы силердин коллегаңар Акаевка, Бакиевка, Шер, кой, конституцияны оюнчу кылба дей турган болсо, экөө тең төрүбүздө отурмак азыр. Эки төңкөрүш болбойт эле. Биз ушунчалык кыйынчылык көрбөйт эле. Андан сырткары юрист Ташпулатов президент өзү баш мыйзамды адеп өзгөртө берген адатты ташташыбыз керек деген маанидеги билдирүүсү президенттин расмий сайтында турганын эскертип, өлкө башчы өз сөзүнө өзү каршы чыгып жатат деп билдирди. Ошол эле учурда баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор дагы облус аймагында үгүт иштерин активдүү жүргүзүп келишет. Алардын пикиринде конституцияны өзгөртүү мезгил талабы. Референдум бул элдин пикири, элдин каалоо тилеги, элдин тандоосу. Ошондуктан биз преамбуладагы жазылган 2020-жылга чейин мөөнөттү күтүп олтурбастан, акыркы жылдарда болгон коомдогу саясий, социалдык турмуштагы, социалдык экономикалык турмушта өзгөрүүлөрдү эске алуу менен мына ушул кээ бир беренелердин кээ бир бөлүктөрүнө түзөтүү, толуктоо өзгөртүүлөр киргизүүгө бел байлап жатабыз. Дагы бир укук коргоочу Гүлгакым Мамасалиева болсо, азыр баш мыйзамга киргизилип жаткан 24 өзгөртүүнүн артынан жүздөгөн мыйзамдар алмашышы мүмкүн экенин эскертти. Анын пикиринде баш мыйзамды өзгөртүүнүн арты менен парламенттин буга чейинки иштери жокко чыгат. Биз аларды содержали же, чтобы они нормальные законы нам написали. Азыр алар жазган мыйзамдардын баары жокко чыгат дагы 5 жылдык. И жаңыдан мыйзам жаза баштайбыз. Нельзя же так, мындай болбойт да. 24 өзгөрүү деген абдан чоң өзгөрүүлөр. 1-2 өзгөрүү болсо бир жөн. Ар бир өзгөрүүнүн артынан 20-30 мыйзам өзгөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясында референдумга каршы 4 топ катталган. Алар учурда өлкөнүн калктуу пункттарын кыдырып, элди баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы добуш берүүгө чакырып келишет. Мындай жыйындар буга чейин Чүй облусунда өткөрүлүп келген. Референдумга болгону 5 күн калды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.